Графикалык интерфейсте бизде мондай жайылма тизмектер бар. Орусча выпадающий список деп коет, англис тилинде combo box деп айтат, же drop down list деп айтат. Түрлүү аттар бар да. Ошол жайылма тизмек ичинде эмне болот? Бирдиктер болот да, бизге жеткиликтүү. Биз ошол бирдиктер менен гана иштей алабыз азырынча. Кааласаңар кийин өзүңөр да кошуп койсоңор болот. Бирок биз татаал болбосун деп намаларга эле токтодук. Эми бул тизмекти ийгиликтүү мындай кыска жол менен, оңой жол менен кантип алсак болот? Эгерде дагы бир жол бар, мисалы бул графикалык интерфейске өзүңөр өзүнчө чаттап койсоңор, ал эми жана unit converter дегенде ал жактан өзүнчө жазып чыгасыңар да, же ошол эле unit converter классына бар get units деген метод кошуп койсок, ошондо жеңилирээк болот деген ойдомун. Азыр түшүндүрүп берем эмнеге андай экенин. Мына көрүп атасыздар. MKMFT дегендер бар, Булар даяр. Анан дайындар бар болсо, анда биз дагы бир нерсе жазып, копия кылып кийин жана интерфейске чаптап не кылабыз? Ал жактан берден эле get units деп self аркылуу биз туташабыз жака. Return days, анан self units keys деп коебуз. Ошентип койсок эле бизге бардык болгон жеткиликтүү бирдиктердин ошо кыска тамгалары келип калат. Get units деп чакыралы, мына. Чакырып туруп чыгарып койсок, мына монда болду. MKMFT. Бул dict keys деп чыкты. Ага көңүл бурбай деле койсоңуздар болот. Буну эми кыдырылуучу дайындар тибине кирип атат. Кыдырылуучу дегенде for цикл менен, мисалы жүгүрүп, монун баарын бири-бирден кыдырып чыксак болот. Графикалык интерфейсте мына жерге ушу кыдырылуучу бир дайындар типин берсек болот. Кортеж берсек болот, тизмек берсек болот. Же болсо мына dict keys деген дайындар тиби бар экен. Муну мындай кылып биле алсак болот, өткөндө бир көрсөттүм эле. Мына ушул берилди дейли, анан мунун тиби эмне экен деп сурап койсок болот. Type деген функция беребиз, анан жедирип коебуз, мындай иштетебиз. Иштетсек, мо dict keys деген класска карайт экен. Бул эч нерсе эмес. Бул бир гана маселе мында болуп атат. Бул жерде FTKM деп алфавит менен тизилип атат. Бул жерде алфавит менен тизилген жок. Андай болуш үчүн мындай кылып коебуз. Sorted деп ороп койсок, ушул эле нерсени бизге тизип берип койду. Анда sorted эсиңиздеби? Тизмектерде list классына тиешелүү дайын тибин берип атат да. Ошо dict keys болсо азыр класс болуп калды. Анан эң негизгиси FTKMME деп ошо алфавит боюнча тизилип калды. Абдан жакшы. Эми биз бир маселени чечип алдык. Ошондо get units'ти чакырып, мына жерден жайылма тизмекти ичин толтуруп коебуз.